велик минип, балдарда площадкаларда жүгүрүп жүргүм келет. Самокат, великтерди мингим келет. Мен еще Кыргызстанда болсо врач болгум келип турат. Урматтуу кыргыз элим, Алладан келген сыноо экен. Баарыбыз бала деп жашайт экенбиз. Биз дагы сиздердей эле бактылуу үй бүлө эле максат кылган максаттарыбыз бар болчу. Үй алабыз деген жыйнаган акчаларыбыз болчу. Алладан келген сыноо экен. Жашообуз бир эле минутада биз ойлобогон эле жакка өзгөрүп кетти. Азыркы учурда баламдын абалы өтө оор, аябай кыйналып атат. Келиңиздер туугандар, көп түкүрсө көл болот. Бул инебиз ошол 70% денеси күйүп мына 6 жашында 2 жыл болуптур. Тапкан туткан акчасы 14 миллион болгон экен эле үй алабыз деп аткан Москвадан. Ошону операцияга кетиришип, дагы 10 миллион акча керек болуп атыптыр. Колдон келишинче көмөк көргөзүп коелук, жардам берип коелук. Атасы дагы 2 иште иштеп атыптыр. Күндү. Руслан М деп чыгат Сбербанктан. М-банктан болсо Бактыгүл Т деп чыгат. Ишеничтүү бардыгы. Чалып байланышсаңыздардан болот. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен деги эле дүйнөнүн булуң бурчунан көрүп жаткан менин кыргыз боордошторум, мусулман бир туугандар, амансыздарбы? Давут инибизди мына бир айдын жүзү болуп калды окшойт. Аябай көп блогер менин бир туугандарым көп тартып келип жатышат. Аллах баарыңыздан разы болгон болсун. Ушул убакытка чейин жардам бергендер баарыңыздан Кудай таалам разы болгон болсун. Бул үй бүлөгө аябай оор сыноо келип, мына 6 жашында Давут инибиз бензин ойноп күйүп, мына 14 жол операцияны баштан өткөрүптүр. Тууган уруктары, айылдагылар бардыгы акча беришип, мына үй алабыз Москвадан деп аткан акчасы дагы. Эми бул Кудай тааланын сыноосу экен бир туугандар. Биримдикте ынтымакта бололук. Мына Кыргызстандан 14 жыл операцияны баштан өткөрүп, Санкт-Петербургка келишкен экен, 10 миллион акча сурашыптыр. Ушу баланы толугу менен калыбына келтирүүгөчү. Ошого азыр калын элге, калай калкка кайрылуу кылып жатышат. Ошону мен жеткирейин деп атайын келип калдык. Андыктан биз менен аягына чейин болуңуздар, туугандарым. Лайктан басып, болушунча максималдуу түрдө ссылкаларын беришип коелук. Жакшылыкка салым кошуп, бул аны кылган менен барабар дейт. 3 миллион 200 акча чогулуптур ушул убакытка чейин элге кайрылуу кылып отурупчу. Агабыз мынакей 2 жумушта иштейт экен. Түндө күндөбестен. Жумушта 1-2 саат уктайм болбосо жок дейт. Мына биз ойноп жыргап жүргөнүбүздө мына үй бүлө кыйналып калыптыр мекен дештерим. Келиңиздер, андыктан 500 рубльден 200-300 рубльден жардам берип коелук ушул инибизге дагы. Нукама жакшы болуп кетесиң. Эжеке сүйлөй беребиз анда. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Давуттун азыркы абалы ушундай оор. Буга чейин 14 жолу оор операцияларды башынан өткөрдү. Алладан келген сыноо экен. Жашообуз бир эле секундада өзгөрүп кетти да, биз ойлобогон эле тарапкачы. Бул Кудайдын сыноосу эжеке. Туугандар, чындыгында ар бир адамдын башына келип кала турган нерсе, Кудай сактасын. Эч кимди мындай кылып YouTubeга чыгарып, кайрылык кылбасын. Чындыгындачы. Эжеке ыйлабаңыз. 10 миллион деген эмне деген акча? Кудай кааласа 100 рубльден берген болсок, тагын бир 10-15 адам которсок, чындыгында аябай көп акча болот. Давут инибиз дагы аябай чындыгында кыйналат экен азыр эжеке. Чында мына өзүнүн специальный одеждасынан азыр чечтиңиздер го. Көрүп чындыгында азыр аябай ысык болуп, аябай кыйналды да. Азыр саат канча уктабайбыз да. Кичине уктап калса эле ушул кой кичине уктап алсын деп өзүбүз да эметип отурабыз. Азыр ысык болгону аябай кыйналып атат. Бул челиси дагы өспөй калыптыр. Бул ылдыйкыт тиши, бул жаш баланыкыдай да. Азыр бул 8ге чыгып калдыбы? Ооба, азыр астыңкы жагы мындай кетип калыптыр да. 7 жаштыкы да. Мен жанагы туугандар сүрөтүн жакындан тарта албайм азырчы. Мен Instagram'да комментарий коюп койгонмун. Ишенбегендер мына кирип көрүңүздөр, чындыгында YouTube'га болбой калат экен. Ошого колдон келишинче жардам берелик. Мен редим берген эле. Колдон келишинче жардам берелик. Азыр М-банктарды коюп койдук. М-банкта эмне деп чыгат эжеке? М-банкта Бактыгүл Т деп чыгат. Бактыгүл Тойчиева. Негизи акыркы учурларда реквизиттер көп култанып калат. Тинькофф, Сбербанктар кандай болду аяктан силердин? Азыр бизде ошол биздики дагы ошо култанып, азыр жолдошум ачканбыз. Айтып, ал жакта ошол балага деп түшүндүрүп, андан ачтык. Кудай кааласа жабылбайт эми? Жабылбайт деген үмүттөбүз. Эмне деп чыгат Сбербанктан?
Жолдошуңуздун Сбербанка 8968 68 796 796 5268 5268. Бу да Тиньковдагы барбы? бар. Тиньков бар экен. Руслан деп чыгат. Руслан Мустафаевич К деп чыгат экен негизи. Руслан К деп дагы чыгышы мүмкүн. Эсичө бир чалып байланышып өзүнө жана кыласыздар. Комментарияга кайсы номер экен деген менен мен көп комментария жооп бере албай калам. Туугандар ошо түшүнөсүздөр деген үмүттөмүн. Ооба. Колдон келишинче жардам берелик. Туугандар, бул үй бүлөнү чыштап койбойлук. Мына чындыгында кыйналып калыптыр. Буйруса мына кыска роликтерди башка YouTube каналдардан чыгарышка аракет кылабыз буйруса. Мына эжеке Кудай кааласа көп түкүрсө көл болот. Биз жалгыз эмеспиз. Кудай кааласа эл бар артыңарда. Азыр бизде ошол Даутта өзүндө донорский тери калган жок да. Өзүндө, буттарынан бүт ушу алын бүттү. Мына көрсөңүз. эмне кылабыз дейт азыр? Азыр мынау жерлерин аппарат коюп экен дагы, аппараттын жардамында өстүрүп, анан мынау мойнун ачып алабыз. Мойнуну көрсөңүздөр, мойну жок да. Мына караңыз. Инстаграмда бар сүрөттөр, Инстаграмга кирип көрүңүздөр. Мынау караң, мынау тартып калган да. Анан ушулары ооруйт. Анан мына кулактан аркаларда бүт жаргашып калган. Өзүндө тери калбаган үчүн азыр мына колдорун көрсөңүз булар муш болбойт да. YouTube'га кимдер тартып кетти? Рустам Калматов менен Сапар. Башкалардан келдиби? Башка жок. Буйруса көрүп калса келип калар, жазып көрүңүздөр аларга дагы. Көп учурда жетишпей карабай жооп бере албай калат көп учурдачы. Келип жардам кылалы туугандарым. Ошол Сапар менен Рустам агабызга Аллах ыраазы болгон ошолор келип тартты, ооба. Ооба, үйгө келип тартып, Дауттун абалынан кабар алып кетишти. Баттай өп кетсин эже. Алла ыраазы болсо. М-банкты дагы бир айтып коеюн, эмне деп чыгат? М-банк Бактыгүл деп чыгат. Бактыгүл Тойчиева. Оптимадагы Бактыгүл Тойчиева бир тууган эжем ошол постоянно ошол жөнөтүп турат. Сбербанк онлайн ушул жолдошум атынан, Тиньковда жолдошум атынан ачылган. М-банк ошолор М-банк менен Оптима эжем атынан ачылган. Ал Кыргызстанда болгонуна байланыштуу ошол эжемди ачтыртканбыз да. Мына ошол жебей ичпей топтогон акчасы мына ошол операциялар кетип калды, үй алам деп аткан акчасы. Андыктан мына 100-200 рубльден жардам берип коелук бул үй бүлөгө дагы. Айына 1-2 жолдан роликтер чыгарып берип турабыз, жардам берип турабыз ар дайым биримдикте болуп. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.